1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтемени өзү чын айтканда аябай тайгалык бала да, хитрый бала. Бул бала бөлгөндү жакшы көрөт. Чын айтып коеюн, бул ошол кезде эле юксөй бер деп сүйлөчү. Мен ошону көп айтчумун, көзүң ачып кичине мындай сүйлөсөң, мен өзүм жүктөн болом, ачык сөз. Бирок ушул айкөл алатоодо 7 дубандан чогулган балдарбыз да, жалаң карапайым балдар. Анан бул кичине көзүн май басып баштап, депутат болуп баштаганда ушундай сөз башталды да. Мындай бөлүүлөрдү сүйлөп, ушундай өзүнүн бул ушул эмеси бар да. Азыр эми тем более Атамбаевдин жанына барып алгандан кийин бул сөздү ушундай сүйлөгүсү келип атат да, ушуну айткысы келип атат. Потому что ошол кезде эле бул ачык айкын эле север юг деп сүйлөчү. Мен ошондой айтчумун, азыр деген статья бар, абайла кичине. Сен мындай бийиктен ылдыйраак түш деп эле айтчумун. Бунун өзү негизи ушул бар да. Бул Кыргызда мындай болуш туура эмес да. Экке бөлгөн бул эң туура эмес нерсе. Бул уже ушул элдерди бир жаман нерсеге алып келатканын сездирип атат да, ушу уруштургусу келип, өзү бул баланын негизи ушундай дээринде бар экен да, потому что 4кө бөлүнүп кеткен, бир коомду 4кө бөлүп жиберишти. Бир коомду ушундай 4кө. Бир интригант да, чын айтканда, бир сөздү жөн түз айтпай, ошого кошуп сүйлөп, ушинтип элдерди уруштурганга аябай мастер да. Ошон үчүн бул баланы убактында азыр токтотуш керек да. Мен ушундай колума тийбей жүрөт, ушу жолуга албай жүрөм, жолуксам башкача сүйлөшөм.